Бул бут кийимдер Кадамжайда даярдалып жатканын билет белеңиз. Кадамжайдын Чабай айылынын тургуну Таалайбек Сыдыков бул ишканада эң сапаттуу бут кийимдерди тигет. Сыдыковдун балалык кыялы болгон бул иш азыр өзгөчө ийгиликтерге жетишип, үй бүлөсүнүн киреше булагына айланган. Чет жакка чыгып иштегенди негизи мен мага өзүмө жакпайт мындай. Үй бүлөңдөн алыс жашаган, ата энеңден алыс. 2 жыл болду. Айыл чарбаны таштадык да. Бул цех ачсак деп ушуну балдарым менен бир кеңешип ушуну баштадык да. Бул столубуз болсо ушул бычык даярдай турган местабыз ушул. Мисалга мынау женский сапожка. Ушуну ушул жерде бычып таярлап, эми буга мына мектен коебуз эми азыр чертожуну чыгара элек бугач. Бул жайда атайын көк бөрүчүлөр үчүн да өтүктүн түрү тегилет. Таалайбек мырза өндүрүмдүн сапатына өзгөчө көңүл бурат. Мындан улам буйрутма бергендердин катары калың. Улак сөтүгүбүз, улак сөтүктөн 2-3 түрүн тигип атабыз. Бул жери калың. Бул жери азыр 3 кабат болду. Бул жери болсо 4 кабат. Улактан негизи ушул жерлер урун көп болот экен. Ошол үчүн улакчылар мага кайрылышып ушундай кылып, мындай көбүрөөк кызмат кыла тургандай болсун деп. Ошолор менен бирге чыгардык да бул өтүктүчү. Негизи таластан бир бала звондап кылып, таластык бала биринчи ошол заказ кылды. Анан муну азыр биз талас өтүп болдук. Ноосу тизени дан жабып турат да. Улакка өтө жакшы. Травма албаш үчүн. Анан ошол баланын айткан сөзү бар. Мындай бизге дейт, мындай гипске окшогон кармаш керек сөөктү дейт да. Анан ошону карматыш үчүн мынага боо койдук да. Мына азыр защитниктерин бүт кийип туруп, анан мына боо менен катуу тартып койсо, бутту катуу кармап алат. Жеке ишкер бут кийим тигүүдө жаңы идеяларды жаратып сатыкка чыгарууга да жетишкен. Биздин өзүбүздүн идеябыз бул азыр аксакал кишилерге намаз окугандарга масты менен кие турган калиш. Атайын могу жерлерге резинка койдук. Мындай бутка удобный, мындай басканда, чуркаганда буттан чыгып кетпейт. Өтө жакшы. Мунун подошвасы микропор деп коет, булар туюп калат. Булардан сыз өткөрбөйт, эң негизгиси. Пайдасы көп. Анан бул мыксып дебелеп алгандан кийин суу кирбейт. 3 бөлмөдөн турган Таалайбек мырзанын ишканасы чоң цехке айлануу алдында турат. Анткени ишкердин өнөрүн баалап, облустук өнүктүрүү фонду атайын акча каражатын бөлгөн. Учурда керектүү техникалар сырттан импорттолуп жатат. Техникалардын келиши менен бул жайда ишчинин саны 20дан ашып, жумуштун сапаты дагы да жакшырарын айтат. Өкмөт тараптан да машинкалар келе турмай, улар келсе өтө жеңил, заманбап машинкалар келет. Подошваны өзүбүз куябыз кудай кааласа. Бизден барып подошва карабай калабыз. Анан эң негизгиси, азыр мына жерде азыр мен килей сүртүп подошваны жабыштырып отурам. Эгер бул аппараттар кеп калмаса, өзүгө промой куябыз. Будан сапат жагыдан да деңгээли өйдөлөйт. Жакшы болот. Эң зыбка деген машинкабыз бар. Ошо кеп калмаса, өтө иши жеңилдейт. Анан булар бардыгы келип ишке түшүп планыбызда жакшы болуп кете турган болсо, азыр бир 15 жумушчу болот азыр. Болбосо ушу 30дун тегереги деп жүрөм. Таалайбек Сыдыков учурда жеке брендтин үстүндө иштеп жатат. Анткени ал таза булгарыдан жасалган бут кийимдерди чет өлкөлөргө экспорт кылып, Кыргызстандын атын далайга таанытууну максат кылган. Кадамжай районунан чыгып аткандыгыда Кадамжайдын баш жагын алдык деп ойлоп турабыз. Кадамды алсак, кыска нуска болот экен да, анан биздин мына бутубузгадан тура келет экен да. Биринчи кадам ишибиздин биринчи кадамы ошондой түшүнүү көбөйүп кетет экен да. Ошондон кадамды койсокпу деп турабыз алтыны. Анан жаңы бир эмблеманы эле оюбуздун түбүгө жете элекпиз. Ошолорду сөзсүз ойлоп печат коюшубуз керек да азыр бир пут кийимибизгечи. Азыр буларды эми азыр базардан көрсө, каяктан экенин эч ким билбейт дагы. Эгер бир печатыбыз болсо, барып анан
ушул кадам жер райондуку кадам фабрикасыныкы деген ойдо калат го, эми ошого барышыбыз керек.